Саламатсыздар, урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрүм. Сиздердин каналды көргөнгө абдан кубанычтамын. Анан аябай көп суроолор жаады. Рубль эмне болду, эмне кылабыз деп. Биринчи айтарым, рубль түштү. Азыр паниканын кереги жок. Менде мындай бир тарых болгон, бир кездерде сом аябай өзүнүн кунун жоготуп баратканда, мага бир ушу менин кесиптешим келип айткан. Искендер, сомду эмне кылабыз деп, доллар алайынбы десе. Мен айткам да, менин оюм боюнча доллар жылдап эле өсүп атат. Алып кой деп койгом да. Ошол кезде доллар 68 сомго чейин чыккан болчу. Ал адам 68 сомдон алып долларды, анан бүт акчасын долларга которуп коюптур. Анан андай кылгандан кийин дагы бир канча убакыттын ичинде 2-3 жылда ага ошол акча керек болуп калат, кайра сомго айланыш керек болот. Ал кезде 58 сомго чейин түшүп кеткен доллар. Анан 58 сомго чейин түшүп кеткенде ошол 58 сомдон алган кайра, саткан кайра долларды сатып туруп, анан мага келет дагы айтат: "Мен сен үчүн 12 000 доллар жоготтум" дейт. "Сен эмне кеңеш бердиң" дейт мага. Мен айтып атам: "Кой турсаң. Сен качан, мен айтпадым беле баягы долларда кармаш негизи жакшы деп. Сен качан алдың доллар десем, ушул мен долларды 68ден алдым, анан 58ге түшүп кеткенде кайра саттым" дейт да. Анткени ошол жашоо кыстап калып, аябай керек болуп калды, анан ошол долларды сомго алмаштырыш туура келип калды дейт да. Анан мен аны карап туруп айттым да, сиздер долларды эгерде кармаса, негизи доллардан кармасаңар болмок, бирок баягы канча бир көлөмдү сомду калтырсаңар болмок деп айткам да. Анан айткам: "Сиздер өзүңүз чечимиңизди өзүңүз кылдыңар. Силер келип туруп, Искендер, мен сенден кеңеш сурап атам, азыр ушу сен айткан боюнча чечим кылам деген жоксуңар" деп айткам да. Мен азыр айткан кеңешти аткарардын астына жакшылап ойлонгула. Анткени паника болуп атканда, рубль өсүп атканда, рубль менен долларды сатып алуу таза жоготуу болот да. Ошон үчүн балким кеч, эгерде аябай чоң запастар болсо, сиз өзүңөр билгиле, өзүңөр чечкиле. Бирок эгерде кичинекей көлөмдө болсо акчаңар, анда эмне кылыш бир кеч да. Анткени мурда аны ойлонуш керек болчу, могу рубль түшүп баштаганга чейин башка өлкөгө өтүп кетиш керек болчу. Экономикасы түзүгүрөөк, мисалы үчүн ошол евро биримдикке, Америка Штаттарына, Азияга өтүш керек болчу. Же болбосо азыркы мен ушул роликтин аягында айтуучу кеңештерди жасаш керек болчу да. Эми рубль 24% өзүнүн баасын жоготту акыркы күндөрү. Эң негизги себеби бул санкциялар да. Дүйнө жүзү боюнча Орусия менен иш аракеттерди алып барган компанияларга каршы санкциялар кабыл алынды. SWIFT системасы орусиялык транзакциялар үчүн жабык да. Орусиялык банк которуулар ошол көбүнчө банктар аркылуу мүмкүн эмес. Ошондуктан Кыргызстан акырына чейин ошо жардам берип атты орусияттарга, ошол банк которууларды өткөргөнгө. Кыргызстанга да каршы санкциялар болот дегенде Кыргыз да банктар жапты ошол мүмкүнчүлүктү. Анын ичинде Кытайда Орусиянын бекем тирек жөлөгү болгон Кытай, эң кичекте тирек жөлөгү болуп атат. Баары бир ошол банк транзакцияларды SWIFT системаларын жапты да. Union Pay дагы орусиялык транзакцияларды токтотту. Бул санкциялар бир сокту. Экинчи, бул деген импорт өстү. Орусиянын ичиндеги экономикалык, жарандык экономикалык бизнестер кыйрап кетти. Орусия Кытай менен соодага БРИКСке киргенден кийин Кытайдан келген товар Орусиянын товарынан арзаныраак, анан ошон үчүн Орусияда рентабелдүү эмес да өндүрүш жасап туруп товар чыгаруу. Ошон үчүн баары Кытайдан алат. Кытай түзмө-түз Wildberriesке кирди, Озонго кирди. Биздин баягы Wildberries Озондон соода кылган кишилердин кирешеси кескин түшүп кетти. Анан ошол Орусия аз келгенсип Кытайларга толук ушул Wildberriesке соодага мүмкүнчүлүк берип, биздин баягы өлкөлөрдөгү соодага кошумча дагы пайыз кошо баштады, 20%га чейин кошо баштады. Ошонун аркасы менен анан албетте Орусиянын ичинде өндүрүш жасоо жана кошуналарында өндүрүш жасоо рентабелдүү эмес болуп калды. Орусиянын экономикасы бул кыйратты да. Ошол импорттун өсүшү толугу менен Кытайлар Орусия менен соода кылганда баары бир доллар менен сурашат да. Орусиялык компаниялар долларды сатып алат, долларга товарды Кытайдан алат, анан кайра ошол товарды алып келип рубльга сатат, анан кайра ошол рубльга кайра долларды сатып алат. Ушинтип атып сырткы ошол долларларга же болбосо башка валюталарга болгон суроо талап чоңойду да. Анан кытайлык соодагерлер жеке мындай учурда жеке мындай келишимдер түзгөн жалаң доллар менен гана расчет кылат. Нефть рыногу дагы, нефть арзандады. Ошол нефть арзандаган саудтар нефттин көлөмүн көбөйтө баштады. Ошон үчүн Urals Орусиянын нефтинин баасы түшүп кетти, кескин түшүп кетти. Бул нерсе Орусиянын экономикасына валюталык кирешени азайтты да. Негизи нефтти сатканда орустар дайыма доллар менен еврога сатат. Индияга эле баягы санкциялардын эсебинен рупия менен сата баштады да. Юаньга сатканга аракет кылган, бирок Кытайлар баары бир кайра эле доллар менен алганга аракет кылат да. Ошо баасы түшкөн сайын Кытайлар өтө катуу арзандатып ийип бааны. Ошо мурунку килейген 5,5 триллион доллар менен келген акчаны көлөмү азайды да ошо Орусияга. Анда дагы Дональд Трамптын жеңиши. Дональд Трамптын жеңери менен Америка Штаттары ичиндеги инвесторлордун Америка экономикасы көтөрүлөрүнө көзү жетип, кайра Американын баалуу кагаздарына акчаны жөнөтө башташты. Ушул нерсе дагы доллардын кунун бекемдеди, долларга болгон суроо талапты дүйнө жүзү боюнча көтөрдү. Ошондук себептен ошо долларга баасалар өсө баштады да. Анан албетте рубльди токтотуш үчүн Борбордук банк Орусиядагы негизи ошол
2024 жылдын аягына чейин долларды же башка ошо валюталарды сатып алууга кандайдыр бир мораторий жарыялады да. Ушул жыл аягына чейин валютаны сатып ала албайт банк. Ошон үчүн баягы кой берет банк, интервенция кылбайт, тескерисинче рубльдик интервенция кылат да. Бул деген эмнени билдирет? Орусияда борбордук банк мындай кыйгач жол менен рубльдин печатный станогун кое берет дагы көп көлөмдөгү рубльди чыгарат. Ушул да нерсе базарда рубльдин көлөмү көп болуп кеткени, бул деген рубльдин девальвациясына алып келет, ага инфляция алып келет, баалардын өсүшүнө алып келет. Ушул да буга алып келип жатат. Анан айтып атат, ушул алсыз рубль экспортерлорго, импортерлорго мындай туура келбесе дагы экспортерлорго жакшы пайда берет, өндүрүштү стимуляцияга жардам берет деп айтат да. Бирок Силуанов дагы кошуп койсо болмок, бааларды да кошо бул асмандатып ийет деп. Ушул нерсе азыр болуп атат. Анан албетте санкция, ички саясат ушуга алып келип жатат. Бүгүнкү күнү ошо мисалы үчүн 27 ноябрда мурда күнү кечеги күнү 113 рубльге чейин чыгып кетти доллар, бүгүн дагы 135ке чейин чыгып кетиши ыктымал, 170ке чейин чыгышы ыктымал. Санкциялардын катуулугу анан психологиялык фактор да буякка кандайдыр бир таасир этет. Анткени негизи орешник менен соккондон кийин Орусия бул деген ага НАТОдагы биз превенциялык сокку кылабыз Орусияга, коркпойбуз ушундан, ошого даярбыз деп айткандан кийин бул нерсе албетте мындай биржалык паниканы жаратып жатат. Ошондуктан азыр мындай кандайдыр бир Орусияда чоң финансылык топтор долларды базардан сатып алып атат дагы, сатып алып чыгарып атат да, башка банктарга же болбосо карго менен чыгарып атат. Ушул да нерсе доллардын көлөмүн азайтып атат. Албетте рубльдин баягы кунун түшүрүп атат бул нерсе. Анан албетте бул нерсе болуп аткандан кийин рубль кайра өз калыбына келгенге аракет кылат. Жаңы жылда кайра ушул валюталык масса борбордук банк ыргытышы мүмкүн да, баягы расчеттордон нефти саткандан акчаны жыйнап туруп. Ошондо кайра рубль күчтөнөт. Кыска мөөнөткө балким калыбына да келиши мүмкүн. Ошон үчүн азыр жанталашып ушул 113төн рубль болуп атканда долларды сатып алгандар эртең кайра рубль ошол 1 доллар үчүн 80 рубль болуп калганда кайра бир нече акчаңарды жоготосуңар. Таза бойдон жоготосуңар. Ушуну унутпагыла. Ошон үчүн негизи бул жерден өтө дыкаттык менен абайлаш керек да. Анан маяны алгандар же болбосо киреше алгандар Орусиядан товарды саткандар кандай кылыш керек да, кандай өзүн сакташ керек, кандай өзүн баягы коргош керек. Биринчиден активтерди диверсификация кылыш керек да. Бир куржунга бүт жумурткаларды тыгып койбош керек. Бир нече куржундарга жумурткалар тыгыш керек да. Эмесе бир куржунду түшүрүп алсаң бүт жумурткаң бузулуп калат деп ушундай макал бар да, лакап сөз бар финансылык дүйнөдө. Ошондуктан кеминде дегенде 6 валютага киргизип, 6 валюта тең бөлүп, же болбосо кандай болсо ошондой бөлүп, анан коюп коюш керек ар кайсы банктарга, Орусиянын ичиндеги банктарга, Орусиянын сыртындагы банктарга. Анан ошентип коюп туруп, кээ бир мисалы үчүн акчанын дагы бир 6дан 1 бөлүгүн алтынга коюп коюш керек да, мисалы үчүн. Дагы бир 6дан 1 бөлүгүн реалдуу активтерге, мисалы үчүн салынып аткан батирлерге, же болбосо салынган документтер толук орду жайда болгон батир сатып алып коюш керек эгерде акча ушунча көп болсо. Же болбосо кандай жер алып коюш керек, жер эч качан арзандабайт да, баягы борбор шаарларда турган жерлер эч качан арзандабайт. Так ошондой эле мисалы үчүн мындай көпкө чыдай турчу 5-6 жыл сактала турчу, бүт элдерге керек боло турчу товарларды алып коюш керек да, складка салып коюш керек жакшы сактаганга, кайсы бир бөлүккө да. Ошондо анан финансылык инструменттерге салса болот, мисалы үчүн экономикасы бекем болуп аткан акцияларга акчанын 6дан 1 бөлүгүн салып койсо, баалуу кагаздарды сатып алса болот да. Мындай баалуу кагаздарды тандаганда тез өскөн кагаздарды алсаңар, риск тобокелчилик өтө жогору. Ошон үчүн жай өскөн, бирок аябай бекем мындай компаниялардын кымбат акцияларына салып койсоңор жакшы болот. Жакшылап караш керек, кандай компаниялар ушундай бекем. Негизи ар бир компаниянын отчетун караш керек. Эгерде компаниянын мындай корпорациянын мындай активтери, жерлери, мисалы үчүн заводдору көп болсо, заводдун жер жана мүлктөрү көп болсо, ликвид көп болсо, анын рейтингтери жакшы деп эсептелинсе, көп жылдан бери иштесе, ошол эле акция кымбат болот, бирок ошону алып койсоңор жаман эмес болот да, алып коюп салып коюш керек. Трейдинг менен алаксып кетпегиле, трейдингден силерди кайра акчасыз калтырып коет. Анан ушинтип баягы облигациялар, мамлекеттик облигациялар, бекем армиясы күчтүү мамлекеттерди тандап туруп, ошолордун облигациясын сатып алса болот да. Анан мисалы үчүн дагы бир кайсы акчанын бөлүгүн өзүңөрдүн мээңерге салыш керек болот да. Силердин жөндөмүңөргө, баягы окууңарга, кымбат университетке барып окууга тапшырса болот да. Акчаны жоготом, баары окуй берейин деп алдын ала төлөп койсоңор болот 5 жыл мурда, 5 жыл алдыга. Анан резервдик фонду түзүшүңүздөр керек да. Кайсы бир акчанын көлөмүн сактап туруп банкта коюл тийбес кылып коюш керек да. Ушундай ыкма керек. Анан мисалы үчүн эгерде силерде капиталды сыртка чыгарууга мүмкүн болсо, сыртка чыгарып башка банктардан ачып коюш керек. Баягы дүйнөлүк системалар бар, Pioneer деген, PayPal деген системалар бар. Ошолорго киргизип коюш керек акчаны, кайсы бир резервный фонд түзүп туруп. Анан криптовалюталарга да салса болот, бирок криптовалюталардан абайлаш керек. Мисалы үчүн Ethereum менен Bitcoin кандайдыр бир репутациясы бар. Калган криптовалюталар силерди шымсыз калтырат. Ошон үчүн шымсыз калтыруучу валюталарга салбай, мындай бекем
турган валюталарга акчанын 12ден 1 бөлүгүн салып койсоңор, криптовалютага жакшы болот. Эртең өсүп кетсе миллиардер болуп кетесиңер, өспөй калса жок дегенде мындай бүгүнкү рублиңарды жоготпойсуңар да. Анан эң негизгиси, эгерде жок силерде акча анчалык көп жок болсо, анда эчтеке эле кылбагыла да. Анда негизи өзүңөрдү позитивдүү маанайга салгыла. Мен деген ушул пик менен иштеп жүргөндө ишкерлер менен бир вебинар жасагам да. Ошо вебинарга ссылканы ошо видеонун астына калтырам. Ман Рыскуловду чакырган вебинарга. Ал деген ошо акча алмаштыруучу бюролор, обменкалардын ассоциациясы да, мындай айтканда. Ал деген айткан сом 110 сом $1 долларга алып кеткенде, ошондо көп акчаны жоготконбуз дейт. Бул негизи ушундай волатилдүү күндөр болгондо бүгүнкү күн менен жаша дейт да. Канча акча азыр жоготуп ийдим деп ыйлаба дейт. Канча акча жогото алам деп ыйлаба дейт. Паникага түшүп, кымбат долларды сатып алба дейт. Отур, чыда дейт. Акчаны жоготсоң жоготосуң дейт. Жоготпосоң бир аз убакыт өткөндөн кийин кун кайра ылдый түшөт дейт. Ошондо сатып аласың долларды. Же болбосо долларды сатып алсаң, доллар арзандап кетсе, отур дейт, тийбе дейт. Башка иш кыл, башка булактан акча тап. Бир аздан кийин доллар кайра өсөт дейт. Ушундай чыдамдуулук, акыл керек, анан бир күн менен жашагандык керек да. Ошол күнү болуп аткан күнү кылган чечимдер туура дейт. Анан аркага карап кейбе дейт. Эгерде ката кетирсең, аркаңды карай берсең, чачыңа карап кычкылт болот, анан рак болуп ооруп өлөсүң дейт да. Бул такыр переживать этип атат. Ошон үчүн андай нерсе болбош үчүн бир күн менен жаша дейт. Ушундай волатилдүү нерсе болуп атканда бир күн менен жаша дейт. Ошол эле чын да. Эгерде рубль менен миллиарддаган рубль чөнтөңгөрдө жок болсо, миллиондогон рубль чөнтөңгөрдө жок болсо, анда пүф дейсиңер, кайсы бир акчаны башка валютага конвертация мүмкүнчүлүк болсо жасайсыңар, болбосо пүф деп туруп, кандайдыр товар алып койсоңар, товарга акча жетпесе, күнүмдүк эле акча болсо, анда такыр бар, баш оорутпагыла да. Кыйынчылык келет, кыйынчылыктан өтөсүңөр, андан ары кетесиңер да. Анын эң негизгиси, эртеси күнү, эгерде мен деген ушул эле баягы кеңешке гарантия берем да. 6га бөлүп акчанын массасын 6 башка валюта алып, 6 башка актив алып, жер алыппы, товар алыппы салып койсоңор, силерге жакшы болот. Ошондо акча сакталат. Ушул кеңешти аткарсаңар, ага гарантия берем. Башка жок, мен долларды эле сатып алам деп жан талашып, Искендер айтты деп долларды азыр сатып алсаңар, эртең разорение болосуңар, банкрот болосуңар. Мен буга күнөөлүү эмес болом. Алдын ала айтып коеюн да, өзүңөр күнөөлүү болосуңар. Ошон үчүн ушул Думан Рыскуловдун интервьюларын таап, угуп койгула. Ошол киши баягы обменкалар менен иштешет. Ошон үчүн анда тажрыйба аябай бай, анын кеңештери алтын. Ошондой, урматтуу менин көрүүчүлөрүм, рубль боюнча сурандылар, айттым. Эгерде баягы дагы бир жакшы рубльден кепилдик алып, бул Орусияда болсоңор же Орусия менен иштеп атсаңар, бизнес пландарды жазуу, жаңы бизнес планды жазуу. Эгерде ишкер болсоңор, жок, ишкер болбосоңор, анда бизнес планды жазып, ишкердикти тез баштоо, анан ошо QR менен кирсеңер болот. Видео астында да шилтеме бар, ал шилтеме менен кирсеңер болот. Анан ошо нерсени жасагыла, бизнести жасагыла, анткени эң негизги бүгүнкү күнү жумуш стабилдүү эмес болот. Жумуш көп тез жок болуп кете берет. Ошон үчүн жумушту кылыш үчүн, акча табыш үчүн, үй бүлө багыш үчүн жумушту жаратыш керек. Ошо бизнес болуу, бизнесмен болуу, бул деген жумушту жаратуу деген түшүндүрөт да. Андай эмесе, комментарийлерге жазгыла, кандай ойлойсуңар, кеңештерде мында кандайдыр бир пайда көрүп атасыздарбы, же көрбөй атасыздарбы, пайдалуу кеңеш деп эсептейсиңерби, же жокпу, силерге өзүңөргө бул кеңештер жардам береби, жардам бербейби? Азыр рубль ушундай болуп аткан кезде бизнесиңер кандай болот? Ушул боюнча кичине бөлүшүп койгула пикирлериңерди. Эмки видеодон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы. Некоторые даже ученые, которые социологи, думают, что японцы такие крутяшки, именно потому что им постоянно приходится каждые несколько лет отстраивать заново свои города. И типа из-за того,